Саламатсыңарбы балдар? Кыргызстандын тарыхы боюнча 11 асыр үчүн видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы коомдук саясий турмуштагы өзгөрүүлөр. Ошол мезгилдеги коомдук саясий өзгөрүүлөрдө кандай этаптар болду? Биз сабактан эмнени үйрөнөбүз? Ошол жөнүндө биринчи сөз кылалы. Конституция жөнүндө маалымат, мамлекеттик бийликтер, саясий кырдаалдар. Эгемендүү Кыргыз Республикасы жөнүндө өткөн сабакта силер маалымат алгансыңар. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы жөнүндө маалымат алгансыңар. Ошол мамлекеттик түзүлүшү кандай болот деген маалыматтарды да уккансыңар. Биз ошол жөнүндө силерге суроо берейин. Мамлекеттик түзүлүшү кандай болот? Демек, мамлекеттик түзүлүшү эгемендүү, көз каранды эмес, демократиялык, укуктук, унитардык, эрктүү, биримдиктүү, динге негизделбеген мамлекет деп саналат. Эгемендүү Кыргыз мамлекети негизделгенден баштап, бул Кыргыз мамлекетинин негизги документи бул Конституция кабыл алынган. 1993 жылы 5 майда кабыл алынган Конституция бул Кыргыз элинин үчүн өзгөчө маанилүү документтердин бири болуп эсептелинет. Ошол кезде Конституция менен бирдикте легендарлуу парламент дагы кошо жогорку кеңеш составы иштеп баштаган. Буга чейин жогорку совет деп айтылган аталыш жогорку кеңеш деген аталыш менен аталып башталган. Конституция боюнча мамлекеттик бийликтер белгиленип каралган. Биринчи, Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгар укуктары кандай болуп эсептелинген. Бийликтердин биримдигин жана Конституциянын бузулгучтугун камсыз кылат. Жогорку кеңеш бийлик бутагы бул мыйзам чыгаруучу бийлик болуп эсептелинет. Өкмөт жана жергиликтүү башкаруу органдары аткаруучу бийлик болуп эсептелинет. Сот бийлиги Конституциялык сот, жогорку сот, арбитраждык сот, жергиликтүү жана сот адилеттиги системаларын камсыз кылып иштейт. Демек, балдар, биз бул бийлик бутактары боюнча силердин бүгүнкү күндө маалыматтарыңар бар. Бирок ошол кезде бул Конституцияда эң биринчи белгиленип кабыл алынган бийлик бутактарынын аталыштары ушинтип башталган. Бийлик бутактары өз ара бири-бири менен байланышта болот жана бүтүн бир мамлекет үчүн өзүнүн биримдигин сактап турат. Ошол кезде 1992 жылы 28 февралда Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө мыйзам дагы кабыл алынган. Бизге белгилүү Кыргыз СССР болуп турган мезгилде Кыргыз Республикасынын өкмөтү башка аталыш менен аталып келген. Министрлер совети деп. Бул 92 жылы 28 жылы кабыл алынган мыйзамдан баштап премьер-министр, вице-премьер-министрлик кызматтары киргизилген. Ошол кезде премьер-министр Турсунбек Чынгышев болгон. Вице-премьер-министрлик кызматтарга Кузнецов, Эркебаев, Отунбаева ушул милдеттерди аткарып баштаган. Мамлекеттик 7 комитет, 6 агенттик жана 5 инспекциялар иштеп киргизилип башталган. Ошол Кыргыз Республикасы үчүн бул жогорку кеңеш, жогоруда айттым, жогорку совет деп аталган аталышы жогорку кеңеш деп аталып баштайт дагы, өзүнүн ишин төмөндөгүчө Конституцияда бекитилип жазылган. Президентке өкмөттүн структурасын аныктоо, жогорку кеңештин макулдугу менен премьер-министрди жана өкмөт мүчөлөрүн дайындоого укугу берилген жана 350 депутат алгачкы шайланган. Саясий документтердин баарын ушул жогорку кеңеш аркылуу кабыл алып баштаган. Жогорку кеңеш кабыл алган документтер жөнүндө буга чейин биз өткөн сабакта айтылган кандай документтер кабыл алгандыгын бул жерден силер көрүп турасыңар. Биринчи суроо, 1990 жылы 15 декабрда кандай документ кабыл алынган? Демек, бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө декларация. Ал эми 1991 жылы 31 августта бул кандай документ бизге баарыбызга белгилүү? Бул Кыргыз Республикасынын көз карансыздыгы жөнүндө декларация. Демек, жогорку кеңеш кабыл алынган дагы кандай документтер болгон? Ошол кезде маанилүү. 92 жылы 3 мартта кабыл алынган Кыргыз Республикасынын желеги, 1992 жылы 18 декабрда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни, 1994 жылы
кабыл алынган 94 январда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын герби. Мына бул дагы ошол мезгилде жогорку кеңеш кабыл алган маанилүү окуялардын бири болуп эсептелинет. Саясий кырдаалдардын келип чыгышына ошол кезде дагы шарттар болгон. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын негизги сабактын темасынын башында айтылды саясий кырдаалдар деп. Ошо кандай саясий кырдаалдар келип чыкты эле? Өткөн мезгилде ошол кезде коомдук турмуштун тез өзгөрүшү жаңы мыйзам чыгарууга алып келген. Бизге баардыгыбызга бул белгилүү. Өткөн мезгилде эмне үчүн айтып атабыз? СССРдин тарашы, эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы бул өткөн мезгил болуп эсептелинет. Жана ошон үчүн жаңы мыйзамдар керек болгон. Ал мыйзамдардын баарынын таасири толук канааттандырарлык болгон эмес. Алардын таасирлеринин кээ бирөөсү жок болгон. Практика жүзүндө кээ бир мыйзамдар карама каршы көз карашты жана кыйынчылыктарды алып келген. 1995 февралда жогорку кеңеште шайлоолор болуп өткөн. Бул эки палаталуу мыйзамга 35 депутат, ал эми эл өкүлдөр жыйынына 70 депутат иштеген. Ошол кезде 1996 10 февралда республикада референдум болуп өткөн. Бул Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизген. Бул саясий кырдаалдын келип чыгышынын башкы себеби ушул жерден башталган. Бул боюнча Кыргыз Республикасы башкаруунун парламенттик формасынан президенттик башкарууга өткөндүгү жөнүндө биз ушул референдумдан билебиз балдар. Президентке кеңири укуктар берилип баштаган. Бул кырдаал эмнеге алып келген? Биздин кыргыз эли байыртадан бери өзүнүн эркиндигин самап келген, канында сиңген демократиялык көз караштары жашаган эл болуп эсептелинет. Бул кырдаалдардын баардыгы акыры эмнеге алып келгендигин биз ушул эстеликтин маанисин кандай түшүнөсүңөр деген суроо менен силерден суроо бергим келет. Бул эстелик эмне жөнүндө маалымат берет? Демек, жамандыкты жакшылык, карааны ак жеңип чыгаарын эске салат. Ак ташка аксы жана апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун ысымдары жазылган. Демек, бул эстеликте 17 мартта болуп өткөн аксы окуяларынын күнү, 24 март 2005 жылдык элдик революция күнү жана 7 апрель элдик апрель революция күндөрү жөнүндө маалымат берген эстелик болуп эсептелинет. Аксы окуясы бул кыргыз элинин тарыхында басып өткөн бул катаал күндөрдүн бири болуп эсептелинет. 2002 жылдын 17 мартында Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Боспиев айылында Акаевдик күбөлөлүү кландык режимге каршы күрөшүшкөн алгачкы демократиялык көз караштардын белгиси болгон. Кыргыз жеринин бир бөлүгүн Кытайга берилишине каршы чыккан. Куралсыз демонстранттарга укук коргоо органдары тарабынан ок атуучу курал колдонулган. Кийинки күнү куралсыз адамдарды куугунтуктоого улантылып, алардын арасынан 6 тургуну курман болгон. Бул сүрөттөн силер ошо Аксы окуясындагы шейит болгондордун сүрөтүн көрүп атасыңар жана ошолорго түбөлүк эстелик катары салынган эстеликти көрүп жатасыңар. Бул кайгылуу окуя болуп өткөн. Андан сырткары кандай саясий кырдаалдар дагы уланып келген? 2005 жылы 24 мартта революция үчүн эмне үчүн жоогадын революциясы деп аталып калды деген суроо болот силер үчүн. Жана 2005 жылдын март окуяларынын келип чыгыш өбөлгөлөрү, себептери эмне себептен келип чыкты? Жана авторитардык кландык башкарууну кандай түшүнөсүңөр деген суроону коюу менен ошол 2005 жылы 24 мартта болуп өткөн революциялык окуя жөнүндө баяндайбыз. Бул сүрөттөн силер көрүп атасыңар, Акаев кетсин деп. Ушул маалыматты биз дагы тактап аныктап чыксак, 2005 жылдын 24 марттагы жоогадын революциясы, силер буга чейин бул маалыматтарды көп учурларда кездештирип билесиңер, бирок биз дагы аныктап чыксак, ошол мезгилде
президенттин Аскар Акаевдин демократиялык көз караштагы сүйлөгөн сөздөрү көп болгону менен ал иш жүзүндө өзүнүн гана президенттик ыйгарым укуктарын узартып көбөйтүп алгандыгын билебиз. Жакырдык жана жумушсуздук күч алган. Өлкөнүн калкынын 32% жакырдыктан чыга албай калышкан. Социалдык теңсиздик, коррупция, мыйзамсыздык күчөгөн, демократиялык эркиндиктер чектелип, жалпыга маалымдоо каражаттарына кысым көрсөтүү башталган. 2005 жылдагы парламенттик шайлоо бурмаланып, авторитардык бийлик болгонуна жалпы элдин нааразычылыгы күчөгөн. Жана ушул себептердин бардыгы 2005 жылы 24 мартындагы Жоо Казан революциясына алып келүүгө себепкер болгон. Тарыхый маалыматта биз балдар 2005 жылы ушул 24 марттагы саясий окуялардын натыйжасында Кыргызстандагы мамлекеттик бийлик алмашылган. 2005 жылы 24 мартта болуп өткөн окуяны максатына жетпеген революция, элдин үмүтү уурдалган революция деп баалап келишкен. Бул саясатчылардын айтуусу боюнча ушул анализге туура келген. Дагы андан ары кайсы окуяны айта алабыз? 2005 жылы 10 июлда Кыргыз Республикасынын жаңы президенттин шайлоо болуп, Курманбек Бакиев Кыргыз Республикасынын президенти кызматына шайланган. Бул тарыхый кырдаал андан ары эмнеге алып келди? Бул 2010 жылдын 7 апрелиндеги экинчи элдик революцияга алып келди. 2007 жылы 21 октябрда референдум кабыл алынып, Бакиевдин конституцияга кабыл алынгандай эле болгон. Президенттин ыйгарым укуктары эбегейсиз мурункудан да көбөйгөн. Өлкөдө ачыктан ачык эле адам укуктары бузулуп, элдик байлыкты талаптоолор башталган. 2010 жылдын жазында карапайым калктын каршылык көрсөтүүсү өлкөдөгү абалдын кескин курчушуна алып келген. Апрелдеги элдик толкундоолор адегенде 6 апрель күнү облустук борбордун Талаш шаарында башталган. Экинчи элдик революция Кыргызстандын бардык аймактарында күч алган. Саясий кырдаал тездик менен курчуган. 6 апрелде Ош, Жалал Абадта, 7 апрелде Нарын, Аксы, Алай, Каракулжа, Токтогул, Москва, Сокулук райондорунда, Ысык көл областарында, Токмокто бийлик алмашууга шарт болуп, бийлик алмашуу толук жүргүзүлгөн. Миңдеген митингчилер Бишкекти көздөй жүрүшкө чыгышкан. Элдик экинчи революциянын бул 7 апрелде Ала Тоо аянтындагы кандуу күнгө айлангандыгын биз баарыбызга маалым. Ошондо 89 жаран курман болгон. 1,5 миңден ашык адамдар атылган октон жаракат алышкан. Алардын ичинен 500дөн ашуун киши түрдүү жаракат алып ооруканага түшүшкөн. Бул кааргашалуу окуя жөнүндө биз көптөгөн маалыматтарды билип, мен силерге мындай суроолорду айткым келет. Силер кошумча маалыматтарды бул жөнүндө көбүрөөк билесиңер. Эки революциянын окшоштугу жана өзгөчөлүктөрү эмнеде эле? Биз азыр силер менен окшоштугун көрүп турабыз. Үй бүлөлүк башкарууну кыйратуу, конституциялык реформа жүргүзүү, таза шайлоо өткөрүү, коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү, мамлекеттик мүлктү жерди сатпоо деген сунуштар киргизилген. Силер дагы окшоштуктарга кошумчаласаңар болот. Ал эми бул эки революциянын өзгөчөлүгүн силер өзүңөр ойлонуп тапсаңар, бул абдан жакшы. Бул силер ошол мезгилдеги кыргыз элинин башынан өткөн тарыхый окуяны билүү бул бүгүнкү күндө биздин ар бир инсандын милдети деп ойлоймун. Бул жылдарды силер кайсы окуялар менен баяндай аласыңар? 2002, 2005 жана 2010 жылды. Негизги даталар бул. Бизге башында белгилүү болуп айтып өттүм. 2002 жылдын 17-18 марттагы Акс окуясы, 2005 жылдын 24 марттагы Жоо Казан революциясы, Акаевдин бийликтен кетиши, 2010 жылдын 7 апрелдеги Бакиевдин өлкөнү таштап чыгып кетиши, Бишкектеги кандуу окуя жана 2010 жылдын 7 апрелинен 2010 жылдын 26 июнда убактылуу өкмөттүн түзүлүшү жана аны иш алып барган Роза Отунбаеванын убактылуу президенттикке шайлануусу жөнүндө маалымат. Бул маалыматтар биздин тарыхыбыздагы негизги
даталуу күндөр деп айтсак болот экен. Көп парчалуу системада калыптанып баштаган. Биз эгемендүү Кыргыз Республикасынын демократиялык көз карашы пайда болгондон баштап 91-жылы Эркин Кыргызстан демократиялык партия биринчилерден болуп баштаган. Асаба, андан кийин Кыргызстан коммунисттик партия, ата мекен Кыргызстан демократиялык кыймылы, демек социалдык демократиялык кыймылдар жана башкалар партиялык, көп партиялык системаларды түзгөн. Дагы кандай партияларды билесиңер балдар? Силер бүгүнкү күндө дагы кандай партиялар бар экендигин өзүңөр үчүн дагы кошумча маалыматтардан окушуңар керек деп ойлоймун. Коомдук саясий турмушта негизинен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап кандай өзгөрүүлөр болгондугун биз өзүбүз көз жүгүртүп көрөлү. Биринчи, конституция кабыл алынды, бирок өзгөрүүлөрдү толуктоолору көп болду. Бул өзгөрүүлөр жана толуктоолор Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүнө кандай тоскоолдуктарды алып келди? Экинчи, мамлекеттик бийликтер кризиске учураган. Бул президенттик кызматтар алмашылып турду. Алар кимдер? Жылын тактап алышта силердин өзүңөрдүн милдетиңер. Демек Кыргыз Республикасы эгемендүү болгондон бери кандай президенттик кызматтарды кимдер аткарышты жана кайсы жылдары келди, кандай шайлоолор болду дегенге кызыктар болушуңар керек. Бийлик бутактары кризистик абалдарды алып келди жана саясий кырдаалды басып өттү. Кандай саясий кырдаалдарды басып өттү? Бийлик бутактарынын баардыгы өзүнүн милдеттерин так аткара алдыбы же көрсөтмөлүүлүк системада аткарыштыбы деген ой пайда болот. Парламенттик демократияга карай багыты Кыргыз элинин эгемендүү Кыргыз Республикасы болгондогу тар жолду басып өттү. Тайгак кечүүлөрдү, айрым чегинүүлөрдү басып өттү. Демек, бүгүнкү сабагыбызда ушундай 4 этаптагы багыттагы силер өзүңөр кошумча маалыматтарды окусаңар болот деген сунуш айткым келет. Кыргыз Республикасы бүгүнкү күндө Кыргызстандын эли демократиялык ачык коомго карай ишенимдүү кадам шилтөөдө. Жана мен силердин сабактын аягында жыйынтыктагым келет. 2021-жылы Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдык мааракесин салтанаттуу белгилейт. Ушул 30 жылдык мааракени белгилөөнүн астында турганда Кыргыз эли жана жаш муундар силер бүгүнкү күндө демилгелүү өзүңөрдүн жолуңарды туура тапкан жаш жана мамлекетти куруучу болууга мен силерди үгүттөп кетет элем. Бүгүнкү биздин видео сабагыбыз аяктады. Балдар, биз Кыргыз эли демократиялык багыттагы өнүккөн мамлекетке айлануу үчүн коомду куруучу жаш өспүрүмдөр, силер ошону түзүүчү катары, демилгечи катары жана коомдогу таза системада жашоо багытында алган өспүрүмдөр көп билим алууга, логикалык оюңарды терең жүгүртүүгө силерди айтып кетким келет. Саламатта калгыла.